Сыздарбы урматтуу биздин кыргызстандыктар жана мекендештер, Бишкек шаарыбыздын тургундары жана коноктору, сиздерге абдан сонун мыкты жаңылык айтмакчымын. Кандай жаңылык деп турсаңыздар, достор, мына өзүңүздөр көрүп тургандай биз азыр жаңы магистраль Барпалыкулов жана Селекция көчөлөрүнүн кесишинде турам. Кудай буйрса, бул жол, достор, ачылайын деп калыптыр. Бул жол тууралуу мен сиздерге айта кетейин, достор. Бул жол жаңы магистралдын уландысы. Бул жака келип Селекционный жана Барпалыкулов көчөлөрүнүн кесишет. Бул жолдун салынганы бул Бишкек шаарыбыздын тургундарына жана конокторуна абдан ыңгайлуу шарт түзүп берип жатат. Бул биринчиден. Экинчиден, достор, бул жолдун бүтүшүнө абдан аз убакыт калыптыр. Бул жолдун азыр линияларын чийет жана тротуарларды жасап келе жатыптыр. Азыр мен сиздерге көрсөтүп берем. Ошолор бүтсө эле, Кудай буйрса, но 1-2 айдын ичинде буйрса ушул жол ачылат. Бул жолду көрсөтүп берип жаткандын себеби сиздерге, достор, бул биздин өнүгүүбүз. Жол оңолсо элдин түйшүгү жеңилдейт, достор. Баарыбыз билгендей эле, бул жолдордун, достор, оңдолбой жатканына абдан көп жылдар болду. Бурасын айтсаң, тууганыңа жакпайсың деген чын, достор. Жакшы иштерди, ушундай жасалып аткан иштерди көрсөтүп, чагылдырып берип, же болбосо айтсаң, бизде мындай: сен пактакорсуң, сен бийликтин камчысын чабып атасың деп, сен бийликтин аркасын тазалап атасың деген бир орой, бир жаман айтылган сөздөргө туш болосуң да, чын айткандачы. Анан ушинтип көрсөтүп, айтып бербесең, жазып чыгасыздар, эмне кылды, эмне кылып атат депчи. Эмне кылды, эмне кылып атат дегенден мурун биз көрө билгенди билишибиз керек. Ушундай жасалган мыкты жолдор толуп турат. 30 жылдан бери жасала элек, асфальт көрө элек жолдор бар, достор. Алардын бардыгына асфальт төшөлүп атат. Четинен. Жол азабы, көр азабы дегендей, эгерде жолубуз оңолсо, достор, элдин түйшүгү дагы жеңилдейт деген ойдомун. Сиздер менен кайрадан жолугушканча сак саламатта калыңыздар, достор.